Жалпыңыздарга Бишкек шаарынан дагы бир рет салам айтабыз туугандар. Бүгүн 10 число 5 ай 2024 жыл Бишкек убактысы боюнча эртең менен саат 9:30. Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейинки видеону көргөнсүздөр, эмилдер выгрузка боюнча, растаможка боюнча сиздерге видео обзор тартканбыз. Бул кезектеги биздин растаможка. Азыр биз аукциондобуз. Бул жакта Талка шейх менен аукцион болуп атат. Азыр Салам алейкум. Алейкум ассалам. Строительстволар кімдіңіздер? Шығарып тұрыңыздар. Азыр бул общий алып кетет балдар. Жоқ, бешіктегі мүшелді. Ошолорду кош алып кетет. Ошол туугандар, буюрса бул чыгарылышта дагы 5 матчте бар. 5 матчте кыскасы 3-өө Москва, Россия тараптан заказ кылынган К5, К7, анан Карнивал. Анан экөө Кыргызстандан буюрса. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, Эмил барып жакшылап сиздерге көргөзөт. Машина кандай состоянияда келет, анан бардыгын өзүңүздөр көрүп билип аласыздар. Бизден көргөзүш, бизден предлагать этиш, бизден сунуш бериш, тандоо сиздердики туугандар. Мындай үгүттөө үчүн үлгү көргөзүш керек да. Мен кайсы бир видеода айтканмын. Мен сиздерди мисалы үгүттөп аткан болсом, келиңиздер, мына жактан алыңыздар, арзаныраак болуп атат деп. Кореядан алдырган $1000 арзан болот деп. Бул нерсени мен өзүмдүн башымдан өткөргөнмүн. 1 жыл мурда ушул ишти баштаганда, мына Эмил билет, баягы кара К7ден баштаганбыз биз. Алдырып сатып, ушундай акырындык менен бул сфераны билгенден кийин анан сиздерди үгүттөп баштаганбыз. Ошондой туугандар, эркектин рызкысы талаада, мына Эмилдер барып сиздерге жакшылап көргөзүп берсин. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, буюрса биз кече түшүргөн машиналар боюнча растаможка кылабыз. Полностью процесстерди өткөрүп, ошо станкадан чыгарып беребиз клиенттердикин. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Буюрса биз азыр документтерди алдык. Азыр растаможканын акчасын төлөйбүз. Кайсы жылкы машина канча чыкты? Дагы айта кетебиз. Анан оформление и машинени барып чыгарып беребиз. Канча чыкканын кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар, биз сиздерге толук маалымат беребиз. Буюрса биздин 2020 жылкы К500 чыкты туугандар. Растаможкасы 2020 эки объем газдыгы 211 000 болду. Машина состояниясы туугандар. Комплектациясын көрсөтөбүз. Электроручник, подогрев, обдув, водительский стояны бар. Мультируль бар. Бул такси туугандар бул машина. Бирок түсү ак түстө. Экинчи машинабыз К5, Томск шаарынан Акылбек акебиз заказ кылган. Бул жакта баласына берип атабыз азыр буюрса. Бул машинанын растаможкасы 2019 жылкы эки объемдуку 185 000 чыкты. Азыр биткен мындай чаң болуп калды туугандар. Так машинанын состояниясы жакшы. Бесключевой доступ бар, поворот повторитель бар. Ички салондорунда бир сыяк болсоң. Мынага туугандар, чекти көрсөтүп койгон. Эч бир чеги жанбайт. Машина насип кылсын. Азыр тонировкасын сыйрып и оформленияга айдап кете берет лабораториядан кийин. Азыр буюрса Карнивалга барабыз. Кара-Балтадан медресеге алган Додарбек акебиз. Буюрса азыр Карнивалда обзор кылабыз. Туугандар, биздин 3-чү машинабыз Kia Carnival 2017 жылкы 2.2 дизель. Комплектациясы аябай жакшы. Түсү дагы ак цветте туугандар. Паролунда коюлуп келген бул дагы. Машина таза. Бул 2017 2.2 дизелдин растаможкасы 174 000 чыкты. Мен сиздерге өзүм бир сыйра обзор кылып көрсөтүп коеюн. Биринчи сыртыдан баштайлы, бисмилла деп эле. Туугандар, бул эч бир дискасында да чийиги жок бул машинанынчы. Мындай байкасаңыздар болот өзүңүздөр. Төртөө тең жаңы. Азыр буюрса тонировкасын сыйрып оформленияга айдап чыгып берет. Машина готовый уже, растаможкасы бүттү полный. Мына туугандар.
9 месталуу. Эшиктери дагы электрический мынакей. Задний подогревтери дагы бар. Химчистка болгон машина таза. Акчасына жараша туганар бул машинабыз. Бесключой доступ бар. Азыр водительский жагынан көрсөтөйлү. Так, электросиденья, электропакет полный, слепой зона бар мынакей, слепой зона и задний камералар бар. Пробеги 225 миң болуп калган. Подогрев, обдув полный бар. Мынакей. 2017 жылкы машина. Тап-таза. Бұл жерде сразу газ переходнигini дагы коюп чыгып кетет машиналар. Майын дагы текшерип жүрдүк, майлары дагы жакшы. Машина 1800 койду газды, газ переходник. Мынакей. Готов. Стартка готов да, короче. Корейскийлердики өзү башкача болот, билесиздер, а? Буюрса Карабалтага медреседе алынган машина чыгып кетти, Додарбек акебиз. Карнивалы и өзүнүн элекен өзгөрүштүү акелер алган К5 дагы мынакей чыгып кетип аткан учуру. Сиздерге дагы бир күн ушундай чыгып кетип аткан ушул жерден узатабыз иншалла, сиздерди дагы буюрса. Ошого ниет кылып коюңуздар. Тугандар, видеонун жарымыга келип калды болуш керек. Сиздерге бир 5-10 мүнөттүк видео болсо биз үчүн целый бир күндүк мээнет. Анан тугандар, буюрса биздин бүгүнкү растаможкада 4-үнчү машинабыз Kia Carnival Дамир деген тууганыбыз алган. Мен күйөө балам болот. Буюрса көрүп аткан болсоң, мына сен ишеничтүү адамың келди, доверенносту берипсиң оригиналын. Азыр муну менен барат дагы растаможканы кылып, балдар чыгарып берет машинени. Бул сертификатта. Кыскасы, оформленияга чейинки документини полный колго карматып, стенкадан чыгарып берет. Анан да кошумча маалыматты видеонун аягында балдар барып келсин, мен силерге толук да бир нерселерди айта турган сөздөр бар, анын баарын силерге толуктап айтам. Көрүүчүлөр, биз азыр растаможкадан чыктык. Москвадан Дамир акебиз алган Carnival 2017 болчу, 2.2 дизель иниси Азамат келип бул жака берип атабыз азыр. Растаможка бүттү, 174 миң чыкты 2017-ники. Азыр барып Азамат инисине барып машинени тапшырабыз. Немесе кеттик. Охо! Көрдүңүздөрбү мотордун тазалыгын, Пай-пай экен абияга. Мотор тап-таза. Мынакей майны көрөйлү. Азамат экен мынакей майы. Майы нормально. Так, май нормальный екен? О, май нормально. Общий канча акча бердиң эле сонда? Эсебин чыгарып коеюнчу. Мен канчага турду машина? Азыр так 11.650 доллар. Так, растаможкасы канча чыгыптыр? 19. Билбедим азыр. Он- Мен акча эртең отурганда акчаны чыккан. 17 беле? 17 болчу жолу, 17. 13.550 долларга туруптур да. 13.550. 13.650 долларга туруптур. Все, хорошо, туган. Демеге кызматка ыраазы болуң. Ооба, ыраазымын андышы. Байланышабыз да баштады. Все, жарайт, хорошо, макул, сүйлөшөбүз, Бача силерге да ыраазы болом. Все, хорошо, макул, жакшы. Макул, мейлиси. Так, Kia Carnival Москвадан Дамир деген тууганыбыз алган 13.650 долларга туруптур тугандар.
Эми базар баасыга өзүңүздөр салыштырып көрө бересиздер. Бизден жогоруда айткандай көргөзүп бериш, предлагать этиш тандоо сиздердики ушундай. Ошол да кошумча айта кетчү нерсе туугандар. Менен көп сурайт да. Мисалы Россияга кантип алдырабыз туугандар. Россиянын процесси өтө оор. Мындан көрө лучше Кыргызстанга бир тууганыңыздарга оформление кылыңыздар. Ошол 3 жылдык доверенность алыңыздар, ошол менен айдап жүрө бериңиздер. Зачем ал, мисалы, утил сбор ал жакта, мисалы 17, 18, 19 жылкы машинелерге бир 500-700 миң тегерек төлөйсүздөр. Зачем анчалык акчаны төлөп, какой-то бир убактылуу бир өлкөдө айдаш үчүн анча акча төлөп. Андан көрө Кыргызстанга алып келиңиздер, оформление кылыңыздар бир тууганыңыздарга. Ошодон 3 жылдык доверенность аласыздар, айдап жүрө бересиздер. Анан дагы кошумча айта кетчү нерсе туугандар. Мисалы договор деген нерсени менен болобу, башка бирөөнөн болобу заказ кылганда сөзсүз түрдө жок дегенде расписка, жок дегенде мындай бир акчаны алып берип атканда телефонуңуздарга видео тартып алсаңыздар, ал өзүңүздөрдүн гана баягындай кичине кепилдик болот кийин бир эми Кудай сактасын, эми болуп атат да. Мен ар бир видеодо дагы айтып атам, мындай нерселер болуп эле атат. Мага себеби чалгандар болот, бир жумада бир жолу, 2 жолу, 10 күндө бир жолу. Себеби медийный адам болгондон кийин Нур мынантип мени акчамы алып жок болуп кетти, сүрөтүн чыгарып бер, же болбосо видео кылып чыгайлы деп. Анан аларды эми угуп эле кое беребиз, башка эмне кылабыз? Ошон үчүн айтып атам, менен болобу, башка бирөөнөн болобу, сөзсүз түрдө договор, келишим болуш керек. Ошол туугандар, видеону көргөн болсоңуздар, буюрса бардыгы жакшы. Кудай кааласа офисибиз дагы ачылып атат. Келе бересиздер, Жумабек 9 сиздердин кызматыңыздарда. Мына ушул жерде отуруп, сиздер дагы кааласаңыздар аукциондон, кааласаңыздар сайттан карап алып, жүктөтүп алдырып, полный документтерини бүтүрүп беребиз. Орубаңыздар. Ийгилик барыңыздар.